шагал төгүлүп атат. Эң жакшы иш болуп атат да булчу бизге. Канча жылдан бери ылай, чаң, балдарыбыз келинчи ойнай албайт. Эми ушу төктүргөн Айбек балага да рахмат чоң, иштерине ийгилик болсун. Кудайга шүгүр, эми жолубуз жакшы болуп калат. Ушу главный бизге ушу жол да эми балдарыбыз. Ана машина келсе да кыйналабыз. 1,5 келгенде дагы жолубуз таза болуш керек да. Мына жолду шагал төгүп, асфальт тайымдап атат. Ушу Кудай кааласа асфальттап, шагал төгүп, шебен төгүп койсо, Айбектин жүзү жарык болот. Элдер бардыгы чекеден ыраазычылык айтып атат, ыраазы болуп атат. Ушул биз мисалы үчүн ыраазыбыз. Ушинтип көз салып койсо көчөгө, даже карач айына салымын кошконуна биз ыраазыбыз. Ушул элдер баарыбыз сүйүнүп атабыз азыр. Айбек азамат колунан келет экен. Ооба, мына шагал төгүп койду эми шебен төгөт, эми асфальттайт деп сүйүнүп атабыз. Ушу жол 10 жылдан бeri оңдолбойт деп жазган арызыма 5 жылда бир жооп алганым жок. Ошо тууралуу бул Алтынбеков Айбек депутат район боюнча бүт ар жерлерде суранып, кат жазып, арыз менен кайрылгандарга жардам берип келетканын билем өзүм. Бул кишини мен депутатты мурунтан таанычумун, көп жылдан бери эле. Анан мен дагы ушу эл катары арыз менен кайрылдым. Ушундай бир жардам бере аласызбы деп кайрылганымда макул очередь келсин, азыр 3-4 жерибиз бар деди. Арадан бир жума өткөзбөй эле очередь келди деп балдар чакырды. Анан мен бардым, барсам мына Кудай буйруп азыр ушул жерге бир 60 машинедей шагал төшөп, азыр грейдер менен монтип тегиздеп, жолубуз жакшынакай, элибиз ыраазы. Бүгүнкү күндө ушул биздин бир эле көчө эмес, башка көчөлөрүбүздөн дагы ушу Алтынбеков Айбекти колдойлук. Бул киши мурунтан жардам берип келген, бүгүнкү күндө дагы абдан жардамы жакшы деп ишеничке эге болуп отурат. Бул көчө мурда шагал төгүлгөн, бирок мына лотокту курган маалда шагалдарын сүрүп таштап, анан ылай болуп, толкун болуп, жол жаман эле, өтө эле жаман эле. 10 жылдан бери кыйналып атканбыз аябай. Мына жакында ушу депутатка талапкер Айбек укабыздын немеси менен ушу жолго шагал төгүлүп, Кадыр ака чуркап ушу кишиге шагал төгүп берди. Эми жолубуз тегизделип жакшынакай болуп калды мынакей. Жыргап эле калдык. Ушу элдин баары рахмат айтып атышат. Келечекте иштей турган бала экен. Ушу ишине ийгилик.